Бүгін Жалал Абад шаары менен Созак районунун ортосундагы бир жолдун таардыгын бириктирип турган көчө бар эле, таар көчө. Ошону чоңойтуп, ачылышын силер менен биргеликте ачып отурабыз. Бул көчөнүн аралыгы 8 метр эле болчу, жолдун ширинасы. Бүгүнкү күндө 19 метр болуп турат да. Тротуарлар лотоктор менен кошкондо бир 22 метрге кеңейтилди. Ошонун баардыгы биз элдерге шарт жаратуу максатында болчу. Мынакей өзүңөр көрүп турасыздар. Азыр жолда бир кыйла кеңейип, тротуарлар салынып, колдонууга берип атабыз да. Kırgızistan'ımızda hizmet kılanlar yol olsun. Beşike, selamet olsun. Yomanlılardan saklasın. Bugün Rabbimiz, ölümüz, yolu giden adamların böyleden maksatlarını görsün. Allah'ın arkasını görsün. Kaptanı böylece yaşlıklarına nasipsin. Allah aşkına razı olsun biraderler. Бұл көчөнүн кеңейиши биз үчүн өтө чоң сыймык. Эмнеге дегенде биз бул Жалал Абад шаарыбыздын кире бериши, Жалал Абад шаарыбыздын жүзү. Ачылган жол элибизге кызмат кылсын, ак жолдо жолдордон болсун. Шаарыбыз мындан бияка дагы жакшы жетишкендерге жетише беришине биз шаардык кеңеш депутат катары болгон күчүбүздү жумшайбыз, жардамды беребиз. Жолдун ачылышына ыраазы болуп атабыз. Себеби мурун аябай ушу жолдун жарым эле болчу, тротуар жок болчу. Мына элдер аябай сүйүнүп атат. Себеби мисалы адамдар өтө турган тротуарлардагы жолдагы 4 эсе кеңейиптир да. Машиналарда пробка болуп калчу аябайчы. Кечинде келип бир жакка барып келетсең аябай пробка болот эле. Азыр кенен болуп эки жакта аябай кеңейтүүсү биздин жогорку жакта мэриядагы депутаттарыбызга чоң ыраазыбыз. Мына аябай бизге эл үчүн аябай жакшы кызматтар берип атат.